Assalomu alaykum brat. Do'sing bolо kim? Фуран тайга кирип кетти. Өзү жакшы эле. Кудай сактап. Его Гальянова жака жетпей МКаттан. Походу приехала скоро, да? бирөө бир нерсе кылып качып келатып сенин машинаңа кирип жашынып алат. Уктагыңар келеби, уйкуңар келеби, үйгө барып уктап калат. Машинага деле жатпай эле болот же. Машинаны выкуп калган болчумун өзүм. 1-2 ай таксам жакшы болуп кетет деген сөзүнө ишенип, крышасы почти жарымынан өтүп артка жылып кеткен да. Машинанын айырбактары чыгып кетти да, ойбой. Туугандар билесиздер, Москвага өтө кыш, өтө суук болот. Азыр суукта түшүп калды. Эч ким оорубасын. Милиция менен больницадан ары болойлу, мекенибизге аман-эсен иштеп кетейли туугандар. Анан кимде ким грипп болуп, же болбосо бир кандайдыр бир көйгөйлөр менен ооруп калган болсо, мен ушул артымда турган Умай клиниканы сиздерге сунуштап кетмекчимин. Бул жакта 14 жылдан бери иштеген, өзүнүн ишин мыкты билген адистер иштейт туугандар. Стоматолог бар, хирургия, терапевт, УЗИ, гинеколог, полный. Не сурасаңыздар баардыгы бар. Анан бул жакта эң жакшысы туугандар, жалаң өзүбүздүн кыргыз мекендештер иштейт. Ассаламу алейкум, Альберт ТВ YouTube каналына мекендештер, кандайсыздар, жакшысыздарбы? Туугандар, ушул видеого бир-бирден лайктан базы билбесеңиздер болбойт. Неге дегенде, өтө сонун видео болот, кызыктуу видео болот, аягына чейин көрүңүздөр. Жанымда турган Бека досум, ассаламу алейкум. Туугандар, Бек Султан деп Инстаграмга кирет. Анан өзүңүздөр бул баланы каяктан көрдүм деп ойлошуңуздар мүмкүн. Интернетке жаңы чыгып, давай деп баягы өзүнүн оматы келип аткан жеринен башына кичинекей кырсык учурап калып, кырсык түшүп калып, ушул колу ичине жаракат алып, ойго түшпөй калды туугандар. Өзү боец бала туугандар. Марселди тааныйсыздар, Марселдин спарринг партнеру десек болот мындай айтканда. Экөө чогуу зал кылат эле, постоянно залдарда чогуу барып, чогуу даярданат эле туугандар. Анан Бека досум өзү немеде таксиде иштечи Москвада. Өзү зал кылат эле, бойлорго чөт эле, анан таксиде иштеп, залдан кийин ушундай тиричилик кылчу. Анан март айларында МКаттан кетип баратып, айдап баратып, уктап кетип, фуранын артына кирип кеттим, могу видеолорун коюп койдум туугандар. Ушул өзүңүздөр көрүп өткөн видеодагыдай кичине кырсыкка учурап калды туугандар. Эми ар бир адамдын башында бар да, таксиде жүргөн бир туугандарыбызга айта кетчү нерсе. Уйкуңуздар келсе, лучше үйгө барып эс алыңыздар. Акча табылат, энесин айтайын, акча табылат. Мына кырсык кашкабактын ортосунда дейт. Бека досум дагы соп-сонун болуп бүкүлдөп жүргөн жеринен ушундай кырсыкка учурап, эми бул дагы жеңебиз буюрсачы. Досум, кайсы айда авария болуп калдың? Ассаламу алейкум, кыргыз элим. Мен март айында 9 март күнү МКаттан үйгө баратып, үйгө 4 минутталык жол калганда кырсыкка кабылып калдым. Ошол март айында болгон. Уктап кеткенсиң бара. Уктап кеткем. Көп убакыт, көп саат бою уктабай, ошо үйгө бараткам. Кырсык экен, кырсык Кашкабактын ортосунда дегендей, күтүлбөгөн жерден кырсык келип калды ушинтип. Такси айдап жүргөн бир туугандарга кичине советтер берип кетпейсиңби? Муну өзүң деле билген эмессиң. Ооба, мен эми бул такси тармагында чын айтсам көп болду, 5 жыл болуп калды иштегениме. Не только мен өзүм деле мен жолдо көптөгөн таксисттерди көрөм, уктап кетип, четке чыгып кетет, авариялар көп көрөм да. Ошол үчүн таксистер Москва жергесинде такси тармагында иштеген достор, чынын айтканда эс алып иштесеңер жакшы болот. 10 саат, 8 саат, 10 саат иштегиле эс алгыла. Монтип кырсык башыңарга түшкөндө ошол акчаңар дагы жардам бербей калышы мүмкүн. Жардам бербей калат, Анан канча күн комада жаттың болсун? Сен жүргөндө билбейсиң, комага жаттың. 9-март күнү мен кырсыкка кабылганымы даже эсимде жок. Потому что уктап кетип, ошол боюнча шоковый состоянияда эч нерсе эсимде жок. Мен комада өзүмө келбей 5 күн жаттым. 5 күн жатып койдум. 5 күн бесазнай. Врачтардын айтышы боюнча мен ошо өзүмө келбей жатканда ойгонуп кетем деп, тополоң кылып, үйүмө кетем деп болдум, бирок мен ал нерсе бир да эсимде жок да. 5 күн комада өзүмө келбей жаттым. 5 күндөн кийин комадан чыктым. Комадан чыгып ойгонуп, еще дагы 5 күн ошол команын ичинде жаттым, өзүмө келбей. Ойгонмун, бирок өзүмө келе элекмин да. Трезвый состоянияга чыга элекмин. Общий ошондо комада 10 күн жаттым. 10 күн больницада жатып койдум. Анан кол баягы ичкерип калган, азыр кандай болуп калды кол? Азыр бир аз ичкерген, жонорду да айта албайм, бирок токтоду да, ичкергенчи азыр токтоп калды.
Ну, биз авария болгондо катуу сотрясение сотрясение эле болгон деп мени больницадан чыгарып коюшкан. Колум могул жерим көгөргөн болчу. Колум иштебейт болчу. Анан биз сураганбыз да, колум эмне болот десек, именно мону 1-2 ай тагып жүрсөң жакшы болуп кетет деген. Ойлогонбуз, же сынып калган, же катуу жабылып калган деп ойлогонбуз. Ошол себептен биз 1-2 ай таксаң жакшы болуп кетет деген сөзүнө ишенип жүргөнбүз да. Элачы жакшы болуп кетем деп жүрүп Кыргызстанга бардым. Больницадан чыгып Кыргызстанга барып, Кыргызстанда да врачтар көрсөтсөк, алар деле бардыгы айтты. Убакыт өтүшмөй жакшы болуп кетет деп. Эч ким точно диагноз кое албады. Арадан уже 7 ай убакыт өтүп, эч кандай өзгөрүш болгон жок да. Кол иштебей калды. Бир колумда эч кандай инсульт болуп калды да, иштебейт. Эчтеге. Пальчиктер да кыймылдабайт. Пальчиктер кыймылдайт мына. Пальчиктер кыймылдайт, кис кыймылдайт. Мондой движениялар жок да. Жок. Башында эле бирок пальчиктер кыймылдады беле? Жок, пальчиктер башында өтө кыйындык менен кыймылдайт. Азыр оңойрак болду. Азыр эми жакшына эле кадимгидей эле кыймылдайт. Просто моңолор иштебейт. Мына чыканак менен желке иштебейт да. Машинадан айырбактар чыгып кетти да. Айырбактар чыккан, крышасы почти жарымынан өтүп артка жылып кеткен да. Ошончо түрүлүп кеткен. А машина таксопаркты эле, машина кандай проблема болду? Эмне болду? Машинаны выкупка алган болчумун өзүм. Выкупка алып, жарым берип койгон болчумун. Жарымы калган. Ошол выкупка берген братан да жакшы байк эле. Туура түшүнүп келгенден кийин деле какой-то процентин кечти. Москвага кечээ жакында келдим. Колумду лечение кылайын деп. Келип ошол байке менен жолуктум. Ал байке айтты, "Бам, мынча процентин алып кала бер, жоңоет. Мага мынча процент төлөп кой болду" деди. Ага деле чоң. Кечирди, Почти жарымын кетип салды. Ушундай бир туугандарды көрүп кээде сүйүнөсүң да. Москвада бөлө-бөлө бөтөн жерде жүрөбүз. Канчалаган нерселер болуп атат. Эми жакшы адамдар бар, жаман адамдар бар туугандар. Анан эми ар кимдин башында ар кандай кызыктар бар экен да. Бул досумду биз кайгырып же бир элге обращение кылып бир нерсе сурайлы деп же бир нерсе эмес туугандар. Просто досум айтып калды, көптөн бери интернетке чыга элекмин. Ушундай болду эле, эч ким билбейт. Тааныштар эле билбесе, анан интернетке чыгарып бир сүйлөшөйлү, эл менен сүйлөшөйлү депчи. Анан канча убакыттан восстановление болуп сени кайра бойдон көрөбүз. Анан деги эле тренировканы сен негизи эле ММАда жүрөсүң же изначально бөлөк спортто жүрүп анан ММАга келгенсиң эмне болду? Мен эң биринчи спорт түрүн бокс боюнча баштагам. 1-классымда 8 жашыман. Кыргызстанда 8 жашыман бокс түрүнөн баштагам спортто. Бокс түрүндө 5 жыл жүргөм. 5 жылдан кийин вольный борьба деген эркин күрөш боюнча спорт түрүн өткөрдүм. Кыргызстандан. Баары Кыргызстанда болгон. Ошто Динамо деген залда кылчубуз. Күрөш түрүндө почти көп. Ал жакта мен 10 жылдай жүрдүм да. Күрөш тармагында. Бокс тармагында 5-6 жыл, күрөш тармагында 5-6 жыл ошентип жүрдүм. Анан кийин Москвага келдик. 2015 мен Москвага келгенде ошол. 2015 Москвага келгенде ошол учурда ММА түрүмү, ММА спорту жаңыдан өнүгүп келаткан учур болчу. Анан азыр жаштар бардыгы ММАга болуп кетти. Ошол учурда эми ММА деген спорт түрү бар деп биз билип баштаганбыз и ошол жака кызыкканбыз. Любительский, любительский. Көчө мушташы да, мындайча айтканда, любой эркек киши көчөдө мушташкандай эле биз рингтин ичине кирип мушташканга кызыкчубуз. Ошентип жалпы спорт тармагында жүргөнүмө 20 жыл болду. 20 жылдан бери спортто. Ал 2015-тен бери ММА спорт тармагында жүрөм. 10 жыл болду. Анан кандай максаттар бар эле алда? Может UFC'ге, может кайсыл күчтүү организациялар тургай деп отуп, кандай ушул колдун азабынан мындай кандай нерселерден мындай бара албай өзүнүн максаттарына жете албай калды? Биз мен Марсель менен постоянно чогуу жүрдүк. Средний Азияда, Өзбекстан, Кыргызстан, Казакстанда дээрлик бардык эле турнирлерде биз уруштурдук, бардык эле организацияларда. Даже ACA'га чейин барып урушуп келдик. Алдыда Таиландга кетебиз деген пландар бар болчу. Тренировкага и ошол жакта One FC'ге контракт түзүп, ошол жака киребиз деген пландар болчу. Ушул 2025 ошол жака кетебиз деген. Марсель өзүнүн ошондой пландары бар болчу. Тилеге каршы кырсыкка калып калдык. Кырсык деле баары Кудайдан. Ошол себептен азыр биз
ММА тармагында уруштук, бокс тармагында уруштум, профессионалдуу бокс тармагында да. Бой канча? ММАда канча бой өткөрөсүң? ММАда жалпы 12 боюм бар. 12 бой. Сен именно оң колуң жакшы эле? Нокаут. Нокаут. Туугандар, бека нокаутчу эле да, баягы күрөшүп, баягы волейбол тартып албайт эле, только нокаут жүрөт эле да. Ушундай эле. Анткени өзүм базам бокс болгон үчүн колумда жакшы иштечүмүн. Кол тармагында бут менен, кол менен жакшы иштечүмүн. Анан досум, ММАда канча бой өткөзөсүң? Жетишкендиктериң канча поражение болду, канча победа дегендей. ММАда общий 12 бой өткөзгөм. 12 бой. 4 жеңил узасы тарткам, калганы победа. Калган победа, полный. Профессиональный бокс түрүндө 2 жолу урушкам, 2 жолу тең победа. Именно Кыргызстанда, Бишкекте урушкам. Профессиональный бокс тармагында. Анан эми ушу интернетте жүргөндө БК деп турган адамдар, досторуңбу, жакындарыңбы, кимдер? Эми ар бир адамда баягы душман көзү бар, душмандар бар дегендейчи. Кандай көз караш менен азыркы акыбалындагылар мурун кандай эле дегендей. Кимдин ким экенин билип калдыңбы? Эң эле жакшы суроолордун бири болду чынында. Убагында эми ишиң жүрүшүп турганда баары эле сага дос болгусу келет. Ишиң жүрүшпөй калганда баары сенен качкысы келет дегендей. Азыр эми да чөйрөңдө мурунку жакындарың азыр алыстаганын байкайсың. Башыңа кырсык түшкөндө кимдин ким экенин билесиң деген эң туура сөз да. Баары мурункудай эмес. Көп жерге мурун БК деп чакырышса, азыр эч ким чакырбайт, эч ким чалбайт, жазбайт дегенде. Кудай кааласа биз деле бул сыноолордон өтөбүз, буюрса спортко кайтабыз иншалла. Ушул 2026 жаздарга, май-июнь айларына буюрса кайтып калам деген жакшы, бойго кайтып калам деген жакшы ниеттерим бар. Кудай кааласа ушул ай ноябрь операция болобуз. Ноябрь. Ушул жума же кийинки жума өткүзөбүз. Андан кийин 2-3 айда уже восстановление болуп калат экенбиз. Андан кийин спортко кайтабыз буюрса. Кайра эле бойду улантмайды. Кудай кааласа. Ооба туугандар, буюрса БК досум менен болгон маегибиздин аягына келели. Эми балага кичине ушундай кырсыкка кабылып калыптыр туугандар. Ар бир адамдын башында бар. Анан ушул дайыр жолу айтып кетейинчи. Ушу такси айдаган бир туугандар. Уктагыңар келеби, уйкуңар келеби, үйгө барып эле уктагылачы. Машинага деле жатпай эле болот. Жана көк баскан аяк бок басат деген кыргызда жакшы макал бар. Ошол мындай мен кичинекей кезде үйдөгүлөр айта берсе, баягы ойноп кете бересиң го эчке чыгып. Айта берсе ишенбечү элем көпчү. Последний время мындай өтө көп ишенип баштадым. Өтөнчө чет жакта жүргөндөчү. Неге дегенде ушу кечинде ар кандай нерселер болуп калат экен да, ар кандай. Бирөө бир нерсе кылып качып келатып, сенин машинаңа кирип жашынып алат. Же сени жалдап кетип, сен дагы ошо кабылып каласың. Иши кылып жаман да кечки нерсе жаман негизичи туугандар. Ошон үчүн уйкуңар келе уктагыла, үйгө барып уктагыла. Машинага деле жатпай эле калачы. Ошол туугандар, Москвада иштеп жүрөбүзбү? Аман эсен бир туугандарыбызга, күтүп аткан ата-энебизге аман эсен Кыргызстанга ушул өзүбүздүн берген ырыскыбызды табайлы дагы Кыргызстанга аман эсен кетейли туугандар. Өзүбүздүн мекенибизде өмүр сүрөйлү. Ошол. Анан эл менен бир учурашып кой досум. Ооба, Альберт досум айткан туура эле айтты. Эс алгыла, ден соолугуңар кеткенден кийин эртең ал ден соолукту кайра табыш кыйын экен. Биз башыбыздан өткүзүп жатабыз. Ошондуктан баарыңарга салам алейкум, колдоп жазып кеткиле.